Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Зарылбек Рысалиевдин абалы орто катуу деп бааланууда. Дагы бир экс-чиновник Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берди. Саясаттануучу Бакыт Бекетаев Райымбек Матраимовду коргоп чыкты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин чет өлкөгө чыгуу боюнча пландары жок. Бул тууралуу бүгүн 18 июнда маалымат жыйынында СДПКнын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө интернеттеги социалдык тармактарда Атамбаевдин чет өлкөдө жүргөндүгү боюнча жалган маалыматтар тарап жатат. Атамбаев учурда иш ордунда. Азыр ага карата парламентте түрдүү айыптар тагылып жатса да, анын чет өлкөгө чыгуу боюнча пландары жок деп билдирди Жолдубаева. Жогорку кеңеште Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Отурумдарында экс-президентке оор кылмыштар боюнча айыптар тагылган. Ысык Ата райондук милициясынын кызматкерлери тарабынан жасалма акча чыгарган деген шек менен 2 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Билдирмеге караганда 2019-жылдын 16-июнунда Лебединовка айылынын 39 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал белгисиз 2 киши 16-июнда 8000 евроны жасалма акчага алмаштырып кеткендигин билдирген. Мунун кесепетинен жаран 616 000 сом чыгым тарткан. Факты кылмыштардан жана жоруктардан бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 220-беренеси боюнча катталып, кылмыш иши козголгон. Кийин шектүү катары 29 жана 25 жаштагы адамдар кармалган. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. Кантта 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип жаткан 14 жаштагы бала окуядан кийин үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Бул тууралуу баланын атасына байланышканыбызды айтып берди. Уулумду издеп жатам, бирок табыла элек. Окуядан кийин болгону үйгө кат жазып таштап кетиптир. Балаңдын жаман ишке бараарын алдын ала билбейт экенсиң. Жаштык кылышты окшойт. Мен азыр баламды тирүү табамбы деп ойлоп жатам. Үй бүлөбүз менен издеп жатабыз. Кыздын ата-энеси менен сүйлөштүк. Алар тосмо арыз жазып беришкен. Биз аны райондук прокуратурага жөнөткөнбүз. Эми андан аркы иш кандай болот белгисиз, деди шектелип жаткан окуучунун атасы. Ал эми Чүй областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы бул окуя боюнча тосмо арыз Ысык Ата райондук прокуратурасына келип түшкөндүгүн тастыктады. Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда анын жыйынтыгын күтүп жатабыз. Чыккан жыйынтык боюнча бул ишке юридикалык баа берилет. Ал эми тергөө амалдары жүрүүдө. Шектелип жаткан 14 жаштагы бала табыла элек, деди басма сөз кызматы. Окуянын чоо жайы жөнүндө маалымат берип өтсөк, 27 майда 13 жаштагы кыздын апасы кызы зордукталгандыгын айтып, арыз менен милицияга кайрылган. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүүлөрү жүрүп, экспертиза дайындалган. Ошондой эле эки өспүрүм тең суракка алынышкан. Кыздын денесин кароо учурунда күч колдонуу белгилери байкалган эмес, кийимдери бүтүн болгон. 3-июнда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө 14 жаштагы шектүүнүн апасы арыз менен кайрылып, уулу кат жазып таштап, үйдөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келбегендигин айткан. Жоголгон баланын өзгөчө белгилери тиешелүү кызматтарга жөнөтүлүп, аны издөө иштери жүрүп жатат. 6-июнда Тоң районунун Сырт өрөөнүндө 29 жаштагы малчы өзүнүн жубайын атып өлтүрдү. Бул тууралуу бүгүн 18 июнда Ысык Көл областык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, бул кылмыш жөнүндөгү маалымат милицияга кечээ 17 июнда саат 4 чамасында түшкөн. 16 июнь күнү Тоң районунун Тогуз Булак айылынын 27 жаштагы тургуну Сырт өрөөнүнүн Карасаз аймагында өзүнө мылтык менен ок атып каза болгондугу жөнүндө айтылган. Бул маалымат Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, окуянын жагдайларын аныктоо үчүн милициянын ыкчам тобу жиберилген. Окуя болгон жерге жүргүзүлгөн тергөө иштеринин натыйжасында Тогуз Булак айылынын 29 жаштагы тургуну өзүнүн жубайы менен элдин малын багуу үчүн аталган жайлоодо убактылуу жашап жүрүшкөндүгү такталды. 16 июнь күнү кызганыштан улам жубайлардын ортосунда чатак чыгып, күйөөсү жубайынын көкүрөгүнө ок аткан. Келин алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон.
болгон. Күйөөсү ок атылганы сайсыз мылтыкты мыйзамсыз жана эч бир уруксаат кагаздары жок сактап жүргөн. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, тийиштүү экспертизалары дайындалды. Кылмышка далил зат катары ок атуучу курал алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Аймактык кабарчыга айылдаштары каза болгон келиндин үй бүлөсү тууралуу айтып беришти. Аялын аты өлтүргөн жигит 1989-жылы туулган. Ата энеси бар, 6 туугандын улусу, 4 эркек жана 2 кыз. Акыркы 2 жылдан бери айылдагы бир кишинин чабаны болуп малын бакчу. Ал эми аялы 1992-жылы Новопавловка айылында туулган. Биздин билишибизче 3 тууган, 1 иниси жана 1 сиңдиси бар. Атасы каза болгондо укканбыз. Анын артында 3 жаштагы кызы калды. Баланын ичкенин деле көргөн эмеспиз. Бирок аялын сабачу. Ур токмоктун айынан боюнан 2 жолу түшкөн. Ортодо ажырашып кайра табышкан. Ага чейин бул бала башка аял алып, аны менен кайра ажырашып, бул аял менен элдешип жашап жатышкан. Акыркы учурда келин арыктап абалы начар болчу. Ошондо аны тааныган аялдар кайненесине келиниңди кор кылбай, үйүнө эле кетирбейсиңерби деп айтышкан экен. Келин бүгүн Тогуз булак айылында жерге берилет дешти айылдаштары. Жогорку кеңештин депутаты Ички иштер министрлигинин жана ЖАМКтын мурдагы башчысы Зарылбек Рысалиевдин ден соолугунун абалы азыр орто катуу абалда деп бааланууда. Бул тууралуу Вести.kz сайтына президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын дарылоо бөлүмүнөн кабарлашты. Бүгүнкү күнгө карата оорулуунун абалы орто катуу абалда бааланууда дешти ооруканадан. Ал керектүү дарыланууну алып жатат. Мындан аркы изилдөөлөрдөн кийин кайталап доктурлардын консилиумун өткөрөбүз. Такталып жаткандай Рысалиевдин сүйлөгөнү бир аз кыйын болуп жатканында, денесинин сол тарабындагы алсыздыкка жана мезгил менен башы ооругандыгына даттанууда. Башкы врачтын орун басары тактагандай, учурда Рысалиевге туугандары жана дайыма жанында болгон аял гана киришүүдө. Эске салсак, Зарылбек Рысалиев Кремтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу тууралуу иш боюнча Ички иштер министрлигиндеги сурактан кийин 7-июнда ооруканага жаткырылган. Орозбек Опунпаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка 18-июнда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Буга чейин Опунпаев төраганын биринчи орун басары, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген, өкмөттүн аппаратында дагы эмгектенген. УКМКнын мурдагы жетекчиси Идрис Кадыркулов 15 майда паспорт тендерчилигине байланыштуу кызматтан кеткен. Опунпаев өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдүү күчөтүү зарыл деген көз караштагы жетекчи. Быйыл март айында жогорку кеңеште Бишкекте өткөн митинг маселеси талкууланып жатканда ал Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл деп айткан. 2016-жылы жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл албай койгон. Депутаттардын көпчүлүгү бул демилге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдардын азайышын шарттайт деп каршы чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жоопко тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу маселесин бүгүн 18-июнда жогорку кеңештин 2 комитети тең удаа карап, дароо макулдугун беришти. Кол тийбестик боюнча атайын түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун адегенде укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети карады. Андан кийин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетте талкууланды. Эми маселе парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиевдин айтымында сунушталган 9 кененин 6 колдоо тапты. Калган 3-ü Атамбаев президенттикке келелекке чейинки иштер болгондуктан каралбайт. Эң кызыгы, бул фактылардын көбү жогорку кеңеште демилгелүү топ көтөргөндөн кийин гана катталып жатат. Ага чейин укук коргоо органдарында андай укук жок болчу. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси парламентте өткөн аптада көтөрүлүп, комиссия түзүлгөн. Эреже боюнча комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин жалпы жыйынында 60 добуш алса прокуратурага жөнөтүлөт. Прокурор өзүнүн пикири менен кайра депутаттарга кайтарат. Андан кийин 80 депутат макулдугун берсе, кол тийбестик алынат. Атамбаев баштаган Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалап жатат.
Мурунку энергетика министри жана экс-депутат Осмонбек Артыкбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берди. Бул тууралуу бүгүн 18-июнда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында депутат Каныбек Иманалиев билдирди. Депутаттык комиссиянын токтомуна ылайык, жепке көмүрдү мыйзамсыз ташып келген компания менен Атамбаевдин байланышы бар деп мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев көрсөтмө берген. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Атамбаевга тагылган айыптар боюнча тиешелүү мекемелер текшерүү иштерин жүргүзүшү керек деген ойго токтолду. Мындан сырткары Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Нарын Айып, Наримана Түлеевдин кылмыш иштери дагы эске алынды. Айыптоолорго ылайык Атамбаев президент кезинде соттук системге түздөн-түз кийлигишкен. Комиссиянын корутундусуна ага мүчөлүк кылган 12 депутаттын ичинен 11 гана кол коюп берди. Депутат Канатбек Исаев кол койгон жок, деди депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Каныбек Иманалиев. Белгилүү болгондой, комиссиянын корутундусу эми конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте каралып, андан соң жалпы жыйынга чыгарылмакчы. Буга чейин Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмөнү мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов бергени белгилүү болгон. Ал Крим түгүл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу боюнча Атамбаевдин тапшырмасы түшкөндүгүн айткан. Азаттыктын журналисти Али Токтакуновдун Кыргызстандан изи сууган миллиондор деген иликтөөсүндө ынанымдуу далилдер жетишсиз болгон. Ошол эле мезгилде журналист Элнур Алканова көптөгөн нюанстарды таап чыкты. Мындан улам иликтөө буйрутма эмеспи деген күмөн ойлор дагы келди, дейт саясатчы Бакыт Бекетаев. Ал бул тууралуу бүгүн 18-июнда өткөн тегерек столдо айтты. Буга чейин Азаттык Максим Бакиевдин Лондондогу үйү тууралуу иликтөө материалдарын жарыялаган. Ал материалда баары түшүнүктүү жана так далилдер бар болчу. Ал эми Матраимов тууралуу иликтөөсүндө чогултулган маалыматтарды толук кандуу иштеп чыкпай, таштап койгондой болду. Иликтөөдө көп суммадагы акча каражаттар менен окурмандарды тартып, адамга айып таккандай болду. Анын күнөөлүү экенин далилдеген негиз кайда, деди. Ошондой эле саясатчы учурда бул боюнча көп маселелер көтөрүлүп, бирок аягына чыкпай жаткандыгын кошумчалады. Ал ошондой эле Максим Бакиевдин үйү тууралуу иликтөөсүнүн уландысы жок экендигин дагы айтты. Райым миллион кантип белгилүү болду. Ал мелдештерди уюштурат, мектептерди курат, жардамга муктаждарга кол сунат. Ошондон улам эле эл тааныйт. Бизде эч нерсе курбаган миллионерлер бар. Ошолорду иликтеп чыкса деп сөзүн жыйынтыктады. Ошол эле мезгилде саясий эксперт Игорь Шестаков Райымбек Матраимовдун айланасында болуп жаткан иштер Facebook'тун версиясы, чындыгында эч кандай факты жок деп билдирди. Азаттык Кыргыз өлкөсүнүн Абдыраз ишканасы аркылуу чыгарылып кеткен $700 миллион жана алтын куймалар тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Журналисттин айтымында өлкөдөн чыгарылып кеткен акчанын изи Матраимовдорго барып такалат экен. Эркин Самаити Матраимовдун фондуна Түркиядагы банк аркылуу $2,338,700 которгон. Ошондой эле ири суммадагы каражаттын дагы бир бөлүгүн Кытай компаниясы которгон. Бул компания Матраимовдордун бир туугандарына таандык Катарим Транс жүк ташуучу компаниясын негиздеген. Ал эми журналист Элнур Алканова Азаттыктагы кесиптеши чыгарган жыйынтыктын күмөн экендигин алып чыкты. Алканова иликтөөдө колдонулган айрым документтер жасалма болушу мүмкүн деп билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Азаттыктын иликтөөсүндө келтирилген фактылар дыкат текшерилишин тапшырган. 15-июнда 5-канал жаңылыктарынын кечки чыгарылышында Азаттыктын 2 апта мурда жарыяланган Кыргызстандан изи сууган миллиондор деген иликтөөсүнө улай эле өз репортажын көрсөткөн. Ошондон тартып коомчулук эки иликтөөнү талкуулоону токтото элек.